Баштабайлы экен. Баштайлы. Ооба. Отсаң жана Улукбек Жолдошбеков бар го, күрөшкөнчү. Ошол үйлөнүп турбу, качан үйлөнөм сурапчы. Кудай буйрса сен качан үйлөнөсүң? Ошо күзүндө үйлөнөйүн деп атам, бирок кайсы күз экенин билбейм да. Саламатсыздар урматтуу Супер KG порталынын көрүүчүлөрү. Сиздердин назарыңыздарда кайрадан эле Супер Спортту Азат айтат долбоору. Аны мен Азат Бейшенбеков айтып берем. Биз менен бирге болуңуздар. Берүүбүздө эң алгач эле кыргыз спортунда орун алган жакшы жаңылык менен баштагым келип турат. Эркин күрөш боюнча Азия чемпиону болгон Улукбек Жолдошбеков үйлөндү. Мындай маалымат балбандын өзү менен байланышканыбызда белгилүү болду. Үйлөнүү тоюм кече 3 январда Борбор каладагы тойканалардын биринде болуп өттү. Келинчегимдин аты Мунара, 1997 жылы төрөлгөн. Түбү таластан болот. Экөөбүздүн сүйлөшүп жүргөнүбүзгө 2 жылга чукулдады. Келинчегим Сербияда өткөн дүйнө кубогунда алтын медалга ээ болгон Мерим Жуманазарованын бир тууган эжеси, деп билдирди Улукбек Жолдошбеков. Улукбек Жолдошбеков, кушпооң бек болсун. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев Испаниянын Леванте футболдук клубунун кароосуна чакыруу алды. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. 15 жаштагы кенже уулум Эмирхан Паоло Россинин академиясында окуп, андан кийин Италиянын Перуджа футболдук клубунда жарым жылдай ойноду. Эми Испаниянын Леванте футболдук клубунун кароосуна чакыруу алды. Уулум, сага бардык жакшылыктарды каалайм. Эми сен Ла Лигада ойногон биринчи кыргыз футболчусу болосуң деп ойлойм, деп жазды Ташиев. Леванте футболдук клубу 1909 жылы негизделген. Учурда бул футболдук клуб жана Ла Лиганын турнирлик таблицасында 18 упай менен 13 орунда келе жатат. OneFS уюмунун чемпиону 27 жаштагы кыргыз мушкери Камран Аббасов Dominance MMA менеджердик компаниясы менен келишим түздү. Бул тууралуу аталган компаниянын сайтына жарыяланды. Бул менеджердик компаниянын UFC уюмунун чемпиону, атактуу орусиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовдун менеджерлери Али Абделазиз жана Ризван Магомедов менен келишими бар. Эми Камран Аббасов аталган менеджерлер менен иштешет. Өз кезегинде Камран Аббасов жарыялаган посттун алдына кыргыз өлкөсү, Түркия, Орусия деген билдирүүсүн калтырды. Камран Аббасов 1993 жылы Бишкек шаарында төрөлгөн. Буга чейин анын Орусиянын жарандыгын алуу үчүн документ тапшыргандыгы кабарланган. Бүгүн 4 январда футбол боюнча Италия чемпиондугунун алкагында Туриндик Ювентус командасы өз үйүндө Удинезе футболдук клубун кабыл алды. Оюндун 31 жана 70 мүнөттөрүндө атактуу футболчу Криштиану Роналду гол жаратты. Муну менен Роналду карьерасындагы официалдуу оюндарда 757 жана 758 голун жаратып, легендарлуу футболчу Пелени артка калтырды. Пеле карьерасындагы 812 официалдуу оюнда 750 гол жараткан. Голдордун саны боюнча абсолюттук рекорд чехиялык чабуулчу Йозеф Бицанга таандык. Ал 1931-1955 жылдар аралыгында 759 гол киргизген. Азат. Чотан уланталуу? Отчан Равшан жана Криштиану Роналду бар го? Ошонун Инстаграмда подписчиктери 250 миллионго жетиптир. Сеники канча бар? Меники 500гө жетпейт го дейм бакылап. Жетпейби? Эмне кылыптыр? Билбейм, Роналду эчтеке деле кылбаса керек. Биздин кыргызстандыктар 1 миллиондон ашса эле той бере берет го. Атактуу португалиялык футболчу Криштиану Роналдунун Инстаграмдагы катталуучуларынын саны 250 миллионго жетти. Учурда мындай көрсөткүчкө дүйнө жүзүндө бир да адам жете элек. Криштиану Роналдунун Инстаграм баракчасына киргизген ар бир сүрөт же видеосу эле кеминде 12 миллионго чейин жакты белгисин алат. Аргентиналык машыктыруучу Маурисио Почеттино Франциянын PSG футболдук клубунун башкы машыктыруучусу болуп тайындалды. Бул тууралуу аталган футболдук клубдун расмий сайтына жарыяланды. 48 жаштагы Маурисио Почеттино PSG футболдук клубунда 2001-2003 жылдары ойноп кеткен. Почеттино буга чейин Англиянын Тоттенхэм клубун 2019 жылдын ноябрь айына чейин машыктырып, андан кийин жумушунан алынган. PSG клубу 17 турдан кийин Франция чемпиондугунда 35 упай менен 3-орунда келе жатат. Почеттинонун жетекчилиги астында PSG клубу алгачкы оюнун 6 январда Сен-Этьен клубуна каршы өткөрөт. Бокс боюнча оор салмактагы дүйнөнүн мурдагы чемпиону Майк Тайсон
быйыл 2021 беттештерге чыгууга даяр. 54 жаштагы Майк Тайсон быйылкы жылы беттештерге алда канча мыкты даярдыкта болуп келерин билдирген. Анын бул билдирүүсүнө убагында 2 жолу беттешип, экинчисинде кулагын тиштеткен Эвандер Холлифилд дагы реакция кылды. Ал Тайсон менен беттешке даяр экендигин билдирген. Майк Тайсон акыркы беттешин былтыр 29 ноябрда АКШнын Калифорния штатында дагы бир атактуу мушкер Рой Джонско каршы өткөргөн. Эки мушкердин беттеши тең чыгуу менен аяктап, мушкерлер бул чечимге макул болушкан эмес. Сиздер жума ичинде кыргыз спортунда деги эле дүйнөлүк спортто орун алган урунттуу учурлар менен тааныштыңыздар. Кийинки берүүбүздө жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар, спортту сүйүңүздөр.